Assalamu алейкум, қалайық жұрт. Емесе тоқтаған жерінден Манас баянын олай берейін. Сіздер болса, құнт қойы оғып, дегер көңіліңіздерге төп келсе, бөлішіп та қойыңыздар бұл көрсетені. Мына ошентип Манас Алтайдан Қырғызды Алатоого, Анжиянға көчүрүп келди. Эми көчүп келди дегенде жалпы Қырғыз барысы Алтайда эч кимиси калбай келе берген жок. Анткени Манас бул жака чыгып жатканда, ошол жердеги Кыргыздын баарысын чогултуп, кеңеш куруп, мажлис куруп, анан мынтип айткан: "Мен өкүм зордукка салбаймын. Көч деп силерди зордобоймун. Каалаганың мени менен көч, каалабаганың кал" деп. Мына ошол жерде дагы Анжиянга барбайбыз, көчпөйбүз дегендер болуп, балар ошол Алтай, Шибер ушул жактын баарын жердеп кала беришти. Ал эми Манас менен кошуп көчкөндөр мына Орто Азиянын Алатоонун ар бир жерлерин келип бийлеп конуп жатышты, жайгашып жатышты. Ошолордун ичинен Жакып тетигил Анжияндагы 30 адыр деген жерде айылы ошол жерге конуп, ал эми жылкысын Каракулжанын сайына өрдөтүп жиберди дейт. Элдин баары Анжиянга келип, ушул Нааманга келип, Орто Азияга келип жайгашып жатат да. Мисалы үчүн кече Айдаркандын эр көкчөсү тетигил Алма Коюрдагы Илебин деген баатырды чапты эле. Алма Коюр азыркы Алмата, ошол Иленин жээгин дейт. Андан бери Алма Коюрга чейин ошол Айдаркан казакты кондурду дейт. Ушинтип Алтайдан улуу көч келген. Мына ошол көчтү эми жайгаша берсин деп, анан Манас 60 жигитин ээрчитип аңулап чыгып кеткен. Тигил мурдагы аты Дуңшабел дейт. Азыркы аты Эркечтам. Тетигил Каракулжаны басып өтүп айтмакчы, Каракулжа кантип эмнеликтен Каракулжа аталып калганы да ушул Манаста бар. Ошол бир тоонун бүктөмдөрүндө бийик жайлоодо жүрүп, Бакай атабыз абдан көп кулжа атып алыптыр. Анан ошол кулжа аткан жердин атын Каракулжа деп атаптыр Манас атабыз. Андан ары Дуңшабел дейт. Эркечтамга чейин жетишиптир. Илгерки аты ошол Эркечтамдын Дуңшабел дечкен. Кытайлар атап койгон экен да. Аны Эркечтамга которду дейт. Андан ары Аратуз деген жерге дагы жетти дейт да. Аратуз азыркы аты Арпа жайлоосу. Мына ушул жерлерге чейин жетип, далай аңды көрүп, далай жанды көрүп, дегеле анжияндыктар анча аң улоого кызыга бербеген, баягындай мээнеткеч жер иштеткен элекен дейт. Анан абдан көп жапайы айбандын түрү бар экен дейт да. Ал эмес тетигил кайсыл бир доорлордо жок болуп кеткен дагы бир динозавр сыяктуу жаныбарларды да сүрөттөп берет. Алдыда аны дагы айтып берем. Өткөн көрсөтүүмдө дагы ушуну айтканмын. Эгерде кызыккандар болсо, 49-чу көрсөтүүгө кирип, ошол жерде кандай жандар жашаганын билип алсаңыздар болот. Эми Манас ал жакта 60 жигити менен баягы аң улап, мергенчиликтин кызыгына батып, эриксе элик атып, эрикпесе жөн жатып, мына ошентип жер кыдырып, Алатоо, Тянь-Шань тоолорунун үстүнөн баягы көрүп, жер чалдырып, мына ошентип жүргөн кезде Алооке Анжияндан Тизелик деген баатырды тетигил 30 адырда жаткан Жакыпка элчи кылып жөнөтөт. Тизелик эми келип айтты: "Силер эгер Анжияндан нары өтүп кетебиз дей турган болсоңор, анда силерди биз мындай өзүбүз узатып ийебиз. Жок, андай эмес дей турган болсоңор, анда көп бизге салык төлөйсүңөр. Анан кийин дагы биз мындай нерсе сурайбыз. Манасың баш болуп, ак үйлүү болуп, ошол Алоокенин аскери болуп кызмат кылат. Балдарыңарды бизге аскердикке бересиңер" деп мына ушундай шарт коюп, анан Жакып аларды сыйлап, баягы эми элчиликке келген адамды эмне кылмак элек? Элчи менен ырчыга өлүм жок дейт эмеспи? Ошентип Тизеликти
сыйлап жатты дейт. Манас аң улап ала тоонун башына кетти эле. Силер күтүп тургула, Манас келсин, анан жообун берет, андан кийин кетесиңер деп. Тизелик 2 түнөдү дейт. 2 түнөгөндө да Манас келген жок. Манасты келсин деп 6 кишини жөнөттү эле чабарманды. Алар таап Манаска ушундай Алоокеден Тизелик деген баатыр келди. Бизге минтип шарт коюп атат. Бизди деген болбосо чабабыз деп жатат. Бул жерге анжиянга келип турбасын, өтүп кетсин башка жака. Жок, андай эмес дей турган болсоңор, анда силердин шоруңардын катканы. Туурдугуң ичмек болот деп айтат да. Үзүгүң токулга болот. Түндүгүң чай кайната турган отун болот. Темирден кылган очогуң атка така болот. Мончогуң тебеленип, катын калач кыз кыркының бизге күң болот. Мына ушундай биздин шартыбыз бар. Жакшылыкча биздин шартты аткарсаңар, жакшынакай болуп анда силерди узатып коебуз. Салыгыңды төлөсөң, анда салыкты төлөп жаша. Бирок салыгыбыз өтө оор болот силерге. Жок, салык төлөй албайм десең, анда Манас бош болуп, ак үйлүү болуп, бул жерде мага кызмат кыласың, аскери болосуң деп жатат. Болбосо силердин баарыңарды чабамын. 500 000 аскерим бар деп. Мына ушинтип Тизелик келди десе, Манас бул сөзгө көңүл бурбайт. Баягы аң улоонун кызыгына кирип, нары жакта аңгыча далай бугу качып калды дейт. Ошол бугуга чапкан бойдон жөнөштү. Артынан барган 6 киши сүйлөп атса, сүйлөгөн сөзүн укпастан тетигил бугуну артынан кубалап кетти дейт. Ошол жердин аты Миңбугу аталды кийин дейт. Ошентип Манас көңүл бурбай койду эле. Тетигил 30 адырда Жакыптын үйүндө жаткан Тизелик 2 күн түнөгөндөн кийин жиндеп чыкты. Силер Манасың келбей койду, тоготпой койдуңар бизди. Эми күткүлө. Алооке деген силерге тетигил Ташкендеги Панускан эмес. Атайын алдыңа элчи болуп, Алооке хандын өзүнөн келсем, силер бизди тоготпой Манасың ууга чыгып ойноп кетип калды. Сен болсо мынтип олтурасың алдымда деп, бая Жакыптын үшүн алып, коркутуп, мына ушинтип анан кийин Тизелик кайтып кетти. Эми Тизелик мына ушинтип бара турсун, биз Балкыбек деген кишинин баянын угалы. Балкыбек өзү Манчжурия калмагынан болот экен. Анан кийин Манаска кошулуп, Манаска эл болуп, кошо көчүп келиптир. Мына ошол Маргалаңдын шаарына базар кылып алсам деп, базарга малын салыптыр, баарын пулдап алыптыр дейт. Мына ушинтип Маргалаңга барып, базарга кирип, мал сатып, малын пулдап алып, анан ошол жерде чогулуп аткан аскерлердин кабарын угуп, анан Жакыпка келип мынтип айтып жатат да. Эсеп жеткис эл көрдүм, эчен түрлүү эр көрдүм. Жайыт жеткис жан көрдүм, азыркынын мазары Алооке деген хан көрдүм. Конуш жеткис кол көрдүм, кошуунун кумдай мол көрдүм. Колун койдой айдаган Алооке деген зор көрдүм. Алачук үйдөй күр салган, ачууланса токтолбой ала тоону бир салган. Бир салып тоону жок кылган, ташты чапса чок кылган. Алптын көрдүм сонунун, азыр көрдүм таңыркап аскеринин борунун. Анжиян кылып орунун, күрсүлөрү өгүздөй күчтүүлөрдү мен көрдүм. Ажыдаар айбаттуу түстүүлөрдү мен көрдүм. Аянбай чыгып майданга түшчүлөрдү мен көрдүм. Өлтүрмөккө Манасты кекенгенди мен көрдүм. Өкмөт кылып урушка бекигенди мен көрдүм. Кызылдай коркуп кыргыздан шекингенди мен көрдүм. Эми кандай кылабыз деп Балкыбек Жакыпка келип айтып турат. Эми мына ошол жана Маргалаңга базарга барган Балкыбек келип алып Жакыпка жанагы сөздүн баарын айтып, анын жүрөгүн сыккан ас келгенсип дагы минтип сөзүн улап жатат да. Эми биз тетигил Алтайда Амур дарыясынын жээгинде жүрө бербей, ошо жакты жайлап жата бербей бул жака эмне көчүп келип алдык. Ошол Алтайда жана Уркун дарыясынын жээгинде нары жагы Шиберди жердеп, Баркөл, Туркөл, Алакөлдүн жээгинде жыргап жата бербей бул жака эмне көчүп келип алдык Анжиян дегенге. Же Анжияндын элин тааныбасак, же Анжияндын жерин тааныбасак, биз кандай болобуз? Эртең Алооке келип бизди чапса,
Манасың болсо бизди көчөлө көчтө оолуктуруп алып өзү тетигил тоонун башында кийик атып ойноп жүрсө кандай болот эми биздин көрөр күнүбүз деп Жакыпты кейип жатты да. Жакып анда кейип Балкыбектин сөзүн уккандан кийин минтип атат. Кийигиң менен куруп кал, башың кургур деп айтып, башы курган бала эле басып алса Алооке барбы буга даба деп. Душмандар жатыр өч болуп, өзүбүз жүрсөк көч болуп, конушчок жүрсөк кор болуп, коркутуп келди элчиси Алооке деген зор болуп. 6 киши жибердим. Бана Манаска да 6 киши чаптырдым деп атат да. Алда кандай заман деп камыңды жедим силердин, жана да киши чыгардым дейт. Манаска ушул 6 киши жөнөттүм. Андан кийин дагы бир кишини жөнөттүм. Бул Манас жок дейт. Бу жерге көчүп келүүгө Манастын жетип жүргөндүр бир нерсеге акылы. Мен барбасам болбоду, мерген болуп ойноду, аттанбасам болбоду, акыры бул иш оңбоду деп баласына бир чети кейип, бирок эми ушул жерге көчүп келгенге Манастын бир акылы баягы жеткендир да. Бир нерсени ойлонуп туруп анан бизди элди баарыбызды көчүрүп келди да. Мен өзүм барайынчы деп ошентип сайдын баягы өзүнүн Уларбос деген атын минип алып, сайдын баарын жаңыртып, Манас эле Манас деп эми жигиттерин алып алып, кыйкырып Манастын артынан издеп жөнөштү булар. Жөнөп анан кай бир жерден Манасты таап алып, анан Манастын алдына туруп алып Жакып кейип атат да. Элүүгө жашым жеткенде, эсимден бала кеткенде, көп ойлоп көзүм жашталып, көр жагыма баштанып, наалып көзүм жашталып, ак кепиним жастанып, акыретке баштанып, туяксыз өтүп кеттим деп, өлөргө жаным жеттим деп, түңүлгөндө көргөмүн. Дүйнөгө калар өрнөгөм, эриккенде эрмегим, эмгектүү Жакып кургурга эгем талаа бергенин, карыганда берген каралдым, артымда калар карааным, сүрдүккөндө сүйүнчүм, тайгылганда таянчым, азап салдың атаңа, бала салдың бабаңа, өңгөн жерден не көчтүң, өнөрүң барбы кылуучу, өчмөндүгүң барбы кыруучу, өскөн жериң Алтайды, өрткө салдың далайды, баары душман элекен, башта ушул анжыян бабаң өскөн жер экен. Алтайда туруп алышпай, ан тургур арбын элекен, ары бери аңдасам Алтайда болсо эбекен. Бул эми бабаң турган анжыян болсо дагы ошол Алтайда туруп алып эле булар менен кармаша берсең болбойбу? Эмне көчүп келип алдың элдин баарын убарага салып? Ээлеп калган эл көрдүм, өз жериме келтирбей өкмөттүү эр көрдүм. Алооке элчи салыптыр, элүү дорго кошчусу, Тизелик деген башчысы. Мен өлтүргөн эмесмин, чоң бабасы ногойду. Баса конуп жериме Бай Жакып деген бу кыргыз тапкан экен оңойду. Ушинтип тетигил анжыянда жаткан Алооке мага Тизелик деген баатырын жөнөтүптүр элчи кылып. Айланай Манас, сен болсо жоксуң бул жакта кийик атып ойноп. А тетиги жакта элдин үшү кетип атат. Анан эгер биздин айтканыбызга көнбөй турган болсоңор, анда даярдана бергиле. Кыз кыркыныңдын баардыгын күн кыламын, уулуңдун баарын кул кыламын, малыңды талаймын, элиңди тоноймун деп муну ушинтип кетти. Манас айланайын деп Манасты араң тетигил ууга кызыгып эми тетигил жагынан элик атып, наркы жагынан тек атып, наркы жактан кул жатып, булар ууга кызыгып ойноп жүрүшөт. А Жакып болсо муну ушинтип буркурап, кейип кепчип Манаска айтса, Манас дейт баягы кылайып бир күлө берчи эмес эле. Мына ушул жерде бир жылмайып күлдү атасына дейт. Анан атасынан сурап атат да, ата кайсы жерге кондуңар депчи. Анан 30 адырга конгонун айтып берип, ошол жерге жайгашканын айтып берип, андан Жакып сүйлөгөндөн кийин Манас аң улоону эми жигиттер токтотолу деп баардык баягы жанындагы чоролоруна буйрук берип, анан 30 адырга аскердин баарын жыйнагыла деп айтты дейт. 30 адырга аскердин баары толуп жыйналып 400 миңдей кол чогулду. Тетигил анжыянда Алооке 500 миң колду жыйнап алып олтурат. Алоокенин өзүнүн ордодо баккан эле 12 миң баатыры бар экен. Мына ошентип Алооке тетигил жакта колун жыйнап алып Манасты күтүп турат. Ал эми Манас 400 миң аскерди ийиштип даярдап 30 адырга чогултту дагы анан Алоокени көздөй жөнөдү. Эми Алоокени көздөй жөнөгөндө анын колунун кебетеси кандай эле, Манастын өзүнүн түрү кандай эле. Мына ошону китептен окуп берейин сиздерге. Күлүктүн бели ийилген көк темир кийинген, бедөө тулпар аттары беризаттай заттары,
ат чабым жерге ок учкан, алма баш бараң атканы. Асынып алган жаалары аңдап көрсө аларды, саадагы тайдын белиндей, астындагы сай тулпар басканы сырттын желиндей. Көрүп турган калмагы көпсүнбөйлүк буга деп көңүлү чоочуп калганы. Байкап турган маңгулу башы жаман каңгыды. Кажылдаган Кытайы кылымдан мурун көрбөптүр, кыйындыгы мындайды. Манас барбы мында деп, албарс кылыч кында деп, арстанбы бул жолборспу, манасыңар бул борсо, жарашкан экен жолдошу. Деп баягы Алоокенин колу Манастын колун көрүп, Манастын бараткан чоролорун көрүп, бардыгы жол ача берди дейт да. Бул биринчи Алоокеге баягы согушпастан Алооке менен жолукканы, баягы 40 чоросу менен кирип баратат. Ошонун түрүн көргөндө тетигил Алоокенин 500 000 колу жол ача берди дейт. Эми Алооке Манасты кантип тосуп жатат? Муну ушундан баян этип берейин. Алоокенин Кара суунун тушунда, улуу Анжиян учунда дейт да, бир укмуштай чарбагы, сейил багы бар эле дейт. Мына ошол сейил багына Алооке чыккан экен. Эми ал сейил бакты мындай сүрөттөйт. Кокон деген жемиш бар. Анын үкөгү кишинин башындай дейт. Алма, жаңгак, анжир, курма, мисте, алча, жүзүм эмип, бактын түрү бар дейт. Манас ошондо баратат аралап ичин. Ал Алооке тигил сейил бактын бир укмуштай жеринде өзүнүн чатырын тигип, чатырынын башын миң куулуп, анын жанында балбандары кайтарып, килейген күрсүнү көтөргөн баягындай баатырлары Алоокени курчап муну ушинтип күтүп атат. Ал эми бактын ичинде Сандыгач деген чымчыктары тимеле чыркырай, Сары барпы деген бир укмуш чымчыгы бар эле. Ал таңшып, булбулдары таңшып, бактын ичи ушундай коос. Андан нары жагында чарбакта бирин көрбөгөн баягындай капаста камалган укмуштай жандыктар бар эле дейт да. 7 кабылан багыптыр. Анан бакма шери бар экен дейт жолборс. Бул басып жүрөт. Андан кийин Тайбас, Тарыйнак деген жандыктар бар эле дейт. Бул Тайбасы 90 арстандын күчү бар. Муну ушундай жолборстун, арстандын чоңу болчу дейт да. Бул эми баягы тарыхый тигил биздин доорго чейинки жок болуп кеткен жандыктар жөнүндө, жаныбарлар жөнүндө кеп болуп жатат да. 11 кара пили бар эле дейт. Бирин көрбөгөн баягындай темирден курулган капастын ичинде камалып турат экен да булар. Кылыч куйрук Баяс деген жаныбар бар болчу дейт. Бул дагы тетигил качанкы бир доордо жок болуп кеткен жаныбарлар жөнүндө сөз. Кызыл аюу Саяс бар дейт. Кызыл аюу Саяс. Маймыл Дарек деген бар болчу дейт. Мына карасаңыздар, мына ушул Анжыянда, Кара суунун тушунда маймылды кармап атат да. Демек, аба ырайы бир аз субтропикалык десек жарашат да. Ошол учурдагы климат. Жабыр Баян деген бар болчу дейт. Пил менен керикти жеп койчу эле дейт да. Эми Жабыр Баян деген ушунчалык зор, ушунчалык баягындай үлкөн жандык болчу дейт. Пилди, керикти жеп алчу болчу дейт. Керик деген насорок. Эми пилди баарыбыз түшүнөбүз. Ошонун ичинде дейт. Андан пилден, кериктерден бар эле дейт камап койгон жолборстор бар болчу дейт. Катын аюу Кетелик деген бар болчу дейт да. Мондай айбанаттардын аты бар. 100 карышкыр багыптыр. Илбир чөөлөр бар эле дейт. Желмаян төөлөр бар эле дейт. Мүйүздүү ат бар болчу дейт. Ушундай бир шундуктуу жаныбарларды бакты эле дейт да. Андан кийин кабыз кылып дейт. Атайын баягындай суу сактагыч кылып кастырып көл кылган дейт да. Ошол көлдүн ичинде 60 кулаш жаян бар эле дейт. Балыктын түрлөрү бар эле дейт. Алоокенин мына ажайып канасы ушунчалык чоң эле дейт. Баягындай чеп коргон менен курчалган. Анан кийин айбанаттар бирин-бири жеп койбош үчүн, бирин-бири баягы көрбөш үчүн дейт. Атайын өз-өзүнчө бөлмө кылдырып, алдын баягындай темир менен тостурган дейт да. Жолборс момтип карап туруп, өтүп бараткан адамга жулкудуп келип, темирге бир тийип алган нарбастай басып кетчү эле дейт да. Муну ушундай кылып
кадимки эле зоопаркты сүрөттөп жатат. Эми ошол жерде 400 кулач аждар бар эле, жылаандардын түрү бар эле дейт да. Мар деп коет эмеспи жылаанды. Мына ошол мар болгон үчүн бул калааны ушунчалык жылаанга, марга толтуруп салды деп, ошол жерде Маргалаң деген кала пайда болгон дейт да. Мар кала, жылаандуу кала. Анан кийин Маргалаң деп айтып коюшту бир жерин дейт. Мына ушундай чоң ажайыпканада анан Алооке Манасты келет деп күтүп жатат. Манас Алоокенин жанагы ажайыпканасын аттап кирди. Ал жерде эми көрүнүшү бир укмуш, анан тоскону бир укмуш. Ал боюнча Кудай буйруса мен сиздерге эртең айтып берем. Манасты Алооке кантип тосуп алды, кандай аземделген, кандай шөкөттөлгөн, бир чети кандай саясат болгон, ушунун баарысын буйруса эртең кеп кылып бермекчимин. Бүгүн баарыңыздар менен коштошом. Аман болуңуздар.